Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү статусубуздун кезектеги коногу Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын маалымат жана коомдук байланыштар бөлүмүнүн башчысы, жетекчиси Белек Калыков мырза болмокчу. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы. Кандайсыздар? Дурус, рахмат. Акыркы убакта абдан көп мындай көңүл бурчу окуялар болуп атат. Ошонун ичинде башкы прокуратура жана мыйзамдардын ревизиясы дейбизби, же толуктоолору дейбизби, ушулар боюнча көп талаш талкуулар болду. Ушулар боюнча айтсаңыз. Анан деги эле биз быйыл Кыргыз мамлекетибиздин 30 жылдык көз карандысыздык юбилейлик датасын белгилеген турабыз да. Советтик Кыргызстандын прокуратурасы жана көз карандысыз мамлекет катары Кыргыз Республикасынын прокуратурасы. Экөөнүн айырмачылыгы жана окшоштуктары жөнүндө да сөз кылсаңыз. Сөздү ушундан баштасак. Негизи прокуратуранын тарыхы 1620 жылдан баштап бул Франциядагы Людовик 13 королдун убагынан башталган. Бул прокуратура мамлекеттик орган катары калыптанып башташы. Ардыкеге себеп болот демекчи, убагында ошол Франция мамлекетинде жарандар мамлекет менен соттошуп, көптөгөн баягы доого жыгып алган учурлар кездешип башташкан да. Мына ошол нерсеге бөгөт коюш үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо максатында Людовиктин өзүнүн чечими менен прокурордук корпус түзүлүп баштаган. Биринчи прокурордук институт. Биринчи прокурордук институт. Алар дагы ошол адвокаттардын ичинен чогултулуп туруп, ошол прокурордук институт түзүлүп баштаган. Мына ошондон баштап Европадагы прокурордук институт, анын баягы таасири ошол илгерки Советтер Союзу дегендей, ошону менен келип прокурордук институттун калыптанып калышынын тарыхы мына ошондон башталат. Андан кийинкиси бул 1722 жылы Петр Бирдин убагынан баштап бул советтик прокуратуранын оңгусу, ошодон башталышы, ошонун булагы. Ал эми Кыргыз прокуратурасыныкы болсо 1924 жылдын 22 ноябрынан баштап Кара Кыргыз автономиялык областы түзүлгөндөн баштап Кыргыз прокуратуранын тарыхына чыйыр салынып баштаган мезгил болот. Советтик прокуратура менен Кыргыз прокуратурасынын айырмасы, ал убакта советтик прокуратуранын мезгилинде жарандар тарабынан мыйзамдын аткарылышы, мамлекеттик органдар тарабынан мыйзамдын аткарылышы, кылмыш куугунтуктоо иши, сотто мамлекеттик айыптоону колдоо, ошондой эле соттун өкүмдөрүнө карата көзөмөл институту бар болчу. Биз көз карандыкты алгандан кийин бул сот деген өзүнчө бийликтин бир бутагы, көз карандысыз бутагы болуп туруп, прокуратурадан соттун чечимдерине көзөмөл алынып салынган. Бүгүнкү күндө дагы прокуратура соттун чечимдерине көзөмөл жүргүзбөйт, бирок соттун чечимдеринин аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. Бир айырмачылыгы. Экинчи айырмачылыгы, жарандар тарабынан мыйзамдын аткарылышына көзөмөл бул калып калган. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын, кызмат адамдары тарабынан мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жүргүзүп келет. Мына эң негизги айырмачылык мына ушул эки маселеде турат да. Бир суроодо Белек мырза. Биз кээде угуп калабыз, мисалы үчүн прокурорлор иликтеп келген иш сотко жеткенден кийин сот менен прокуратуранын ортосунда мындай тирешүү пайда болуп калганы байкайбыз да. Мисалы үчүн прокурорлор айыптуу деп табылган жумуш сот аркылуу акталып кеткенин. Ушул бул туурабы же туура эмеспи? Бул табигый процесс деп бир жагынан айтсак болот, социалдык жактан көз караш менен алганда. Экинчи жагы мыйзамда деле ошондой. Соттук процесстерде сот, судья бул көз карандысыз арбитр. Прокурор болсо бул айыптоочу тарап. Прокурор менен катар эле жактоочулар бир позицияда турушат, жабырлануучулар, айыпкерлер. Булардын бардыгы ээлеген орду, тепкичи позициясы бирдей. Прокуратура чогулган далилдерди негиздеп, эгер далил
жасалган кылмыш далилденди деп тыянак чыгара турган болсо, мына ушул өзүнүн позициясын колдоп, соттун чечимине андан экинчи инстанциядагы сотко даттанганга экинчи инстанциянын чечими канааттандырбаса же мыйзамсыз деп эсептелине турган болсо, анда жогорку сотко чейин даттанууга укугу бар. Биздин көрүүчүлөр ар кандай катмарлардан турат да. Кээ бирлери билимдүү болсо, кээ бирлери жөнөкөй эле карапайым жашоо менен жашаган элдер да. Ошон үчүн аларга түшүнүктүү болуш үчүн биринчи кезекте прокурорлордун негизги вазифасын түшүндүрүп берсек кандай болот да? Прокуратура деген сөздүн өзү бул латын тилинен алганда камсыз кылам деген сөз туюндурат да. Камсыз кылам. Камсыз кылам. Же болбосо прокуратура бүгүнкү күндө мыйзамдын аткарылышын камсыз кылуучу көзөмөл органы болуп эсептелинет. Мыйзамдуулукту камсыз кылам. Мыйзамдуулукту камсыз кылуучу, мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылуучу көзөмөл органы. Прокуратуранын бүгүнкү күндө конституциялык статуска ээ болгон орган. Биринчи кезекте бул жарандардын укугу, коомдун кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн соттук процесстерде катышат. Же болбосо баягы жалпы көзөмөл деп айтылып жүрөт. Бул деген баягы мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Аткаруу органдары тарабынан, бийлик органдары тарабынан, жергиликтүү өз алдынча аткаруу орган местное самоуправление деп жүрөт. Ошолордун кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын аткарылышы так жана бирдей аткарылышын көзөмөл алган, ошолордун аткарылышын камсыздаган орган. Бул эң жакшы. Биз сөзүбүздүн башында айткандай, быйыл биз Кыргыз эгемендүүлүгүн, Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын. Бул юбилейлик дата. Биз азыр көп нерсеге саресеп салып турган убагыбыз. Саясатта дагы, маданиятта дагы, мыйзамдуулук, укук, милдет ар тараптан мамлекетте эмне төптөп турса. Ошонун ичинде укук үстөмдүгү. Тегерегине укук үстөмдүүлүгүн орното алдыкпы деген маселе турат да. Кыргыз Республикасында ар бир жаран мыйзамдар менен корголобу, укугу сакталабы деген. Мунун эң негизги көзөмөлдөөчү орган бул албетте сиз өзүңүз айтып аткандай камсыз кылам деп атпайсызбы? Прокуратура, прокурор бул камсыз кылам деген сөз. Демек биз мыйзамдуулукту камсыз кылам деген сөз деп түшүнсөк болот да. Ушул боюнча сиздер кандай жыйынтыкка келип атасыздар да азыр? Чындыгында эле биз мыйзамдуулукту камсыз кылып атабызбы же кылчу дагы бир иштеп чыгуучу мындай толуктоочу бир жумуштар барбы? Мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттүүлүктүн бардыгы биринчи кезекте мыйзамдуулуктун сакталышы менен кармалып турат. Туура. Бүгүнкү күндө мына 30 жылдыктап мамлекеттин эгемендүүлүгү эле айтат. Мына 30 жыл бою мамлекеттик түзүлүш, андагы мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү, коом менен болгон байланышы, коомчулуктун ушул бир мамлекетте жашоосунун бардыгы ушул мыйзамдарга негизделген да. Ооба. Албетте мыйзамдарда дагы кемчилик нерселер бар. Алар боюнча дагы түзөтүү иштери азыркы күндө жүргүзүлүп атат. Кээ бир багыттар боюнча баягы мамлекеттин кылмыш саясаты деп коет, ал жерде дагы калып кеткен нерселер болгон. Азыркы күндө ушул нерселердин бардыгын ордуна келтириш үчүн, калыптандырыш үчүн, өркүндөтүш үчүн ошонун дал ортосунда турган жарандардын укуктарын коргоо биринчи күндө мамлекеттик органдардын, анын ичинде прокуратуранын негизги милдети. Белек мырза, демейде негизи бул программа статус мындай эркин анан сүйлөшүү иретинде өтчү да. Сиз прокурор катары мындай так кесе жооп бергениңиз үчүн бир аз форматыбыз өзгөргөндөй болуп. Сөздү мындай кылсак да, негизи биз мына эр жигиттер кичинекейибизде космонавт болобуз, прокурор болобуз, милиционер болобуз деп эсиңизде болсо. Азыр кандай деп ойлойсуз? Балдар кыялданабы прокурор болом деп? Мен сизге мисал иретинде айтып берейин. Мындан бери 2 жыл мурда, 3 жыл мурда Улуттук университетке студенттер менен жолукканга барып калдык.
Анан ошол жерде отурабыз сүйлөшүп, баягы юридикалык факультетти бүткөндөр гана ушу юридикалык кесип менен кетебиз десе, анын ичинен дагы прокуратурага барабыз деген балдар азыраак чыкты да. Бүгүнкү күндө коомдун баалуулугу өзгөрүүдө. Ошол эле юридикалык факультетти бүткөн балдардын көпчүлүгү азыр статистика боюнча окууну бүткөн менен, дипломду алган менен өзүнүн кесибинде иштегендер азайып баратат. Бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күндөгү баягы багыттын, коомдогу баалуулуктардын өзгөрүшү деген. Өзгөрүшүн. Бул бир жагы. Баалуулук дегенде бул түшүнүк аябай кеңири да. Мисалы үчүн кээ бирлер ойлочу, прокурор деген бул акчанын үстүндө жүргөн адам. Бирөөнүн мыйзамсыз ишин таап алса, ал ошол мыйзамсыз ишин жабыш үчүн сөзсүз акча сунуштайт. Ошонун артынан прокурорлор көп акча табат деген элдин арасында ушундай түшүнүк бар, карапайым элдин арасында. Бул жагынан алганда көпчүлүгү кызыгыш керек болчу да. Жакшы жашайм депчи. Чындыгында прокурор кандай болуш керек? Негизи идеалдуу вариантында. Эми баягы пендеде идеалдуу болбойт экен. Бул табигый көрүнүш, табигый нерсе. Туурабы? Прокурор болуш үчүн өзүнүн принциби болуш керек. Ички принциби. Ички принциби. Моралдык жактан дагы, психологиялык жактан дагы, теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы бышкан, баягы өзүнүн тажрыйбасы бар, ак караны ылгай билген, анан биринчи кезекте мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогон адам ошол прокурор деген кесипке ылайыктуураак, жакыныраак. Андан сырткары дагы бул моралдык принциптери болуш керек. Менче бул сөзсүз. Бул негизгиси болуш керек. Бул биринчи кезекте сиз айтып аткан баягы убагында албетте болгон, ошондой калыптанып калган бир көрүнүш бар элдин арасында. Бирок бүгүнкү күндөгү мен баягы сөзүмө ишенип койсоңуз болот, прокурорлор бүгүнкү күндө эл ойлогондой, баягы сиз айтып аткан ойдогудай эмес. Такыр башка өзгөргөн. Себеби жылдан жылга мыйзамдардын өзгөрүшү, прокурорлорго карата, мамлекеттик кызмат органдарына карата талаптардын көбөйүшү, ички ар бир ведомствонун өзүндөгү ички тартиптин жөнгө салынышы, бул бүгүнкү күндөгү мурдагы ойлогон прокурорлор менен бүгүнкү иштеп аткан прокурорлордун айырмасы бир топ. Бир топ, мен бул сөзүңүзгө ишенгем келет да. Себеби мындан 4-5 жыл башта эле абдан чоң коомдо талкуу жараткан ошол прокурорлордун тегерегинде чоң ызы чуу иштер болгон. Чоң жана коррупциялык иштерди жабууда оңбогондой чоң акчаларга алып кармалган прокурорлор да болгон да. Сиз аны билет болушуңуз керек. Азыр ишенгибиз келет, ушундай жанагындай капысынан келип калган адамдар дейбизби, же болбосо прокуратуранын атын жамынып, өзүнүн жеке кызыкчылыгына колдонуп жүргөн адамдардан сиздер тазаланып атасыздар жана тазаланасыздар деп ишенебиз да. Эми бул убакыттын иши эсиңизде болсо, бир-эки ай башта ошол кылмыш жана жаза кодекстери боюнча ошол мыйзамдарга толуктоолор, өзгөртүүлөр, жаңы өзгөртүүлөрдүн жаңы проектиси коомго сунушталып, ал болсо юристтердин арасында, прокурорлордун арасында, укук коргоочулардын арасында чоң талкуу болгон. Мунун негизги өзгөрүүсү, айырмасы эмнеде болду? Туура айтасыз. Бул мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө, анын долбоорлорун талкуулоодо бир гана мамлекеттик органдар эмес, ал жакта коомдук ишмерлер, илимпоздор, эксперттер, ошондой эле мурдагы мыйзам жазган адамдар да келип катышты. Юристтер. Чоң талкуу болду. Эми бул өзгөртүүлөргө баягы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн эмне себеп? Бул кылмыш мыйзамдары биринчи кезекте
жабыр тарткан адамдардын укугун коргош керек. Мына биздин 2017 жылы кабыл алынып, 2019 жылдын 1-январында күчүнө кирген кылмыш мыйзамдардын көбүрөөк басым бул жабырлануучуга эмес, бул шектүүгө, айыпкерге же болбосо соттолгон адамдын укугун коргоого көбүрөөк басым жасалып калган. 2017 жылкы кодекс, кабыл алынган кодекс. Андан сырткары практика жүзүндө мына 2020-нын жыйынтыгы менен республика боюнча 43.000ден ашык сотко чейинки өндүрүш иштеринин бети ачылбай, кыймылсыз жатып калды. 43.000 ашуун. Бул жалпы республика боюнча. Республика боюнча. Бул деген сөз Кыргызстанда бир орто райондун элинин саны, бир райондун элинин саны менен барабар да. Мына ошолордун укуктары коргоосуз калып калды деген маселе туруп атат да. Анан бул нерсени баягы укук колдонуу практикасы көрсөттү. Бул неге кептелип калышыбыздын негизги максаты кылмыш мыйзамдарындагы жетишпеген жактар болуп калган. Бул биринчи кезекте тергөөгө чейинки текшерүү институтунун алынып салынышы, тергөө мөөнөтүнүн жоктугу, үчүнчүсү болсо бул тергөөчүлөр тарабынан чогулган далилдердин мыйзамдаштыруунун процедурасынын татаалданып кетиши себеп болгон. Эми бул азыр айтылган 3 жагдайга мен токтолуп кетейин. Тергөөгө чейинки текшерүү деген бул арыз түштү, же билдирүү түштү, аны деген тергөөчү карайт. Карап туруп, ошол жерде кылмыштын курамы барбы, жокпу? Эгер бар болсо, ал боюнча кылмыш иши козголот. Эгер жок болсо, ал жерде болушу мүмкүн жарандык талаш тартыш маселеси болушу мүмкүн, же болбосо башка укук бузуулар болушу мүмкүн. Аны деген сот карабайт, же сот эмес, жөнөкөй эле мамлекеттик контролдоочу органдарга тиешелүү маселелер болушу мүмкүн да. Мына ошондон туруп булардын баардыгын бир өзүнчө фильтрден өткөрүлүп, анан кийин баягы кылмыш козголгондон кийин ошону алып кетчү. Бул бир жагы болду. Баягы кийинки алынган кодексте андай болбой калган. Ким арыз жазса, ошонун баардыгы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине кирип баштады. Бул нерсе тергөөчүлөргө карата ашыкча жүктөмдүн пайда болуусун жаратты. Бүгүнкү күндө деле азыркы Бишкек шаары боюнча алалы борборубузда бир тергөөчүдө 300дөн 500гө чейинки сотко чейинки өндүрүштер жатат. Бир тергөөчүдө. Бир тергөөчүнүн өндүрүшүндө. Бир тергөөчү аны деген тергеп бүткөнгө эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Физикалык мүмкүн эмес да бул. Туура. Мыйзамдын кемчилиги ошол болуп атат. Сотко чейинки текшерүү ишине алынып салынышы. Экинчиси, бул деген тергөө мөөнөтү жок. Тергөө мөөнөтү дегенде азыркы колдонуудагы кодекстер боюнча качан гана адамга шектүү тууралуу кабарлама берген күндөн баштап 2 айлык мөөнөт коюлат. Эгер кабарлама берилбесе, анда мөөнөтү жок. Жатып калган. Бул дагы экинчи фактор болуп калды. Үчүнчүсү, баягы мен айткан тергөөчүлөр тарабынан чогулган далилдерди мыйзамдаштыруунун процедурасы. Мындайча айтканда, бир жерде кылмыш болду, ал жерге тергөөчү барды, ал жерге кирип баягы кароо жүргүзүш үчүн соттон уруксат алыш керек. Как бул ордер сыяктуу? Бул токтом чыгарып берет, сот уруксат берет, ошол жерде караганга деп. Ага деген убакыт кетип атабы? Кетип атат. Же болбосо башка тергөө аракеттери бар. Бирөөнүн телефону урдалдыбы? Аны урдалгандан кийин тиешелүү компаниялардан барып, ошол телефондун табулограммасын алыш үчүн, же болбосо аны угууга коюш үчүн ага дагы соттун чечими керек. Соттун чечими болгондо дагы жөн эле барып сотко кагаз берип, сот чечим берип коет, ал жерден кадимкидей соттук процесс жүрөт. Башкача айтканда, мына тергөөчүнүн жасала турган ишинин ылдамдыгы, оперативдүүлүгү деп айтабыз. Мына ошол аябай басаңдап калды да. Ошого бөгөт коюлуп калган. Мына ушул мен айткан 3 жагдай бүгүнкү күндөгү укуктук колдонуу практикасындагы же болбосо мыйзамдуулуктагы бир кризиске алып келип койгон жагдай болуп калды. Мына ушуларды четтетүү үчүн бүгүнкү күндө жазык процессуалдык кодексине
ошо жазык процессуалдык кодексин айтып берейин, ошондон баштап сөздү баштайын. Ошого бир топ өзгөртүүлөр киргизилди. Анын ичинен биринчи кезекте мен айткан сот тергөөгө чейинки текшерүү институту кайра келди. Кайра киргизип атат. Киргизилди долбоор боюнча, жогорку кеңештен өттү. Азыр президентке кол коюуга жиберилген. Эгер кол коюлуп калса, 1-сентябрдан баштап иштеп баштайбыз деген максат бар. Ал эмнени берет бизге? Ал деген жанагындай келген арыздарды кайсысында кылмыш бар, кайсысында кылмыш жок. Ошолорду деген фильтрден өткөрүш керек. Кийинкисинде болсо тергөө мөөнөтү коюлуп атат. Анча чоң коркунуч келбеген кылмыш иштерге 1 айлык, анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор кылмыштарга 2 айлык тергөө мөөнөтү коюлуп атат. Тергөө мөөнөтү бул кылмыш козголгон күндөн баштап. Демек ошол убакыттын ичинде бүтүш керек. Эгер кандайдыр бир себептер менен бүтпөй калса, анда прокурордун макулдугу менен ал узартылышы мүмкүн да. Мына ушул нерсе кетип атат. Үчүнчүсү баягы ачыкча процедура деп атабыз. Азыр долбоор боюнча сотко киргизилген баягы процессуалдык аракеттерди жүргүзүү үчүн, уруксат алуу үчүн киргизилген документтер мурдагыдай болуп соттук процесс эмес, жөн гана сот өз алдынча карап туруп чечим чыгаранга деген бир нормалар кирген. Эгер бул кол коюлуп ишке кирип кала турган болсо, тергөөчүлөрдүн иши бир топ жеңилдейт. Арыз жабырлануучулардын укуктарынын корголушуна бир чоң шарт түзүлөт да. Мыйзамдуу. Ушул жагы бар. Андан кийинки жазык процессуалдык кодексине киргизилип аткан, кылмыш жаза процессуалдык кодексине киргизилип аткан дагы бир жаңы норма жеке ишкерлерге карата кылмыш иш козгоонун өзгөчөлүгү. Бүгүнкү колдонуп аткан нормада кандай? Бирөөнүн арызы түштү, же болбосо кызмат адамдарынын билдирүүсү түштүбү, жеке ишкердин барып туруп мүлкүнө арест салынат. Банктык эсебине арест салынат. Алардын иши токтотулуп калып атат. Ошону менен баягы кылмыш чечилмейинче жеке ишкер өзүнүн ишин астыга жылдыра албастан, ал деген канча акча каражат сарптаган, мына ошону алып чыга албай кыйналып калган көрүнүштөр болуп атат да. Болуп келе атат бүгүнкү күнгө чейин. Эгер мынау иш азыр кабыл алынган норма кирип кала турган болсо, жеке ишкерлерге карата алардын ишмердүүлүгү боюнча ревизия же болбосо аудитордук текшерүү болуп туруп, ошо текшерүүнүн жыйынтыгында гана ушундай мыйзам бузуучулуктар же болбосо финансылык ар кандай махинациялар бар деп корутунду чыккандан кийин гана кылмыштын белгилери табылса, ошондон кийин гана кылмыш козголот. Бул дагы жеке ишкерлерге болгон чоң бир коргоо механизми болуп турат. Дагы бир өзгөчөлүк болду. Мына 19-жылы кирген кодексте оперативдик кызматкерлер деп коебуз, кылмыш издөө оперативдик кызматкерлеринин өз алдынчалыгын жоготуп коюшкан. Кылмышкерлерди издөө боюнча оперативдик кызматкерлердин ишмердүүлүгү өз алдынчылыгын жоготуп, өз алдынчалуулугун. Анан булардыкы тергөөчүлөргө байлап койгон да. Башкача айтканда, тергөөчү ошол нерсени реестрге каттап, тергөөчү тапшырма бермейинче оперативдик кызматкерлер өз алдынча иштей албай калышты. Бул деген эмнени берип атат? Бул деген чындыгында баягы превентивдик чаралар деген бар, кылмышты алдын алуу аракеттери деген бар, профилактика деген түшүнүктөр бар. Мына ошолор жүрбөй калган да. Бул нерсенин убагында жүргүзбөй калышы кылмыштын көбөйүшүнө шарт түзөт. Колдонуп аткан кодекстер боюнча бир гана жасалган кылмыш иш боюнча гана бетин ачуу боюнча нормалар кирип калды дагы, алдын ала чаралары формалдуу түздө жазылып, ал боюнча иш дээрлик жүрбөй калган себебинен бүгүнкү күндөгү кырдаал, ушундай кырдаал жаралып отурат да. Баягы жакшы сөз бар биздин доктурларда. Орунду дарылагандан көрө, аны алдын алган жакшы деп. Алдын алуу иштери жүрбөй калган жагдай болуп калды да. Мына ушул жаңы жазык процессуалдык кодексиндеги негизги толуктоолор, өзгөрүүлөр, киргизилген жаңылыктар. Турбайбы? Менимче бул чоң эле айырма болот экен.
Азыр сиз абдан жакшы түшүндүрүп бердиңиз. 2017 жылкы акыркы алынган долбоор менен азыркы сунушталып аткан долбоор айырмачылыктары. Эгерде ушундай чоң айырмачылык болсо, анда бир 5 жылдын ичинде эле бир топ мыйзамсыз же мыйзам бузууларды толук мындай иликтенип чыккан, иликтене элек жумуштар көп болуш керек да. Азыр айтпадыңызбы 43 миңге жакын бул бир райондон. Эми ошолор кайра бул кабыл алынып калса, президент кол койсо, бул ошолорго да тиешелүү болобу? Кайра да каралабы? Сөзсүз түрдө аларга карата мына процессуалдык жаңы кабыл алган мыйзамдар иштеп баштайт. 5 жыл эмес, эффективдүү иш кирип, ошонун аткарылышы эффективдүү боло турган болсо, 1 жылдын ичинде, 1,5 жылга жетпей, процессуалдык чечимдер кабыл алынбай жаткан иштердин бардыгы боюнча тиешелүү чечим чыгарылышы керек. Жок, мен айткан жана 43 миңден ашык материалды атпаймынбы, сотко чейинки өндүрүш. Мына ошолор боюнча сөз болуп атат азыр. Ошолор боюнча жатып калгандар ишке. Бул демек көпчүлүк жарандарга үмүт отун жандырат да. Демек сөзсүз түрдө убагында жеткиликтүү көңүл бурулбай калган же болбосо токтоп калган, аягына чыкпай калган талаш тартыш иштери кайрадан каралып, иликтенип, өзүнүн мыйзамдуулук жолуна түшөт деген сөз да, туурабы? Албетте. Бул эң жакшы. Биз азыр могул акыркы немеде бизде дагы бир институт бар болчу да. Жанагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшкөн каржы полициясы. Каржы полициясы бар болчу. Ал каржы полициясы жоюлду, жойулуп кетти да. Туура. Азыр ошонун милдети улуттук коопсуздукка берилгендей болуп калды да. Бул жагынан прокуратуранын кандайдыр бир тиешеси барбы, жокпу сиздерге? Биз айтып аткан азыркы мыйзамдын жаңы долбоорунда тергөөнүн караштуулугу деген маселе да каралган. Каржы полициясынын мурдагы терген иштердин бардыгы бүгүнкү күндө прокуратура менен улуттук коопсуздук кызматынын ортосунда бөлүштүрүп берилди. Бүгүнкү күндө азыркы мыйзам боюнча, долбоор боюнча азыр 4 органда тергөө кызматтары бар. Бул деген Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, жазык аткаруу системасы, анан прокуратура. Кылмыш иштердин бардыгы өзүнүн тиештелиги боюнча бөлүштүрүп берилди. Ар бир немеге, ар бир ведомствого. Бирок ошол эле мезгилде булар чогуу дагы иштейт турбайбы? Өздөрүнүн ар бир тиешелүү участоктарында алып келип, анан кийин бир ортодон чогулат да. Бул сот процессинде биргеби же кандай? Бардык тергөө ишинин жыйынтыгы бул прокурор аркылуу гана сотко өтөт. Кандай болбосун? Кандай гана болбосун. Прокурор аркылуу сотко өтөт. Прокурор ошол жерде айыптоо актысын, айыпкер азыркы мыйзам боюнча айыпкер катары тартуу жөнүндө токтомун жана айыптоо актысын бекитип бергенден кийин гана сотко процесске кетет. Демек акыркы сөз баары бир прокурорлор. Сөзсүз түрдө. Ал жерде деген тергөө кызматы менен сот адилеттүүлүгүнүн ортосундагы чынжырча бул прокуратура. Мындан сырткары прокуратура жөн гана баягы кылмыш козголду алып келип берди деген эмес, кылмыш козголгондон күндөн баштап сотко чейин өткөргөнгө чейинки процесстин бардыгына тергөө органдарынын үстүнөн көзөмөл жүргүзөт. Бул жакшы. Анан дагы бир мен айтып кеттиңиз, мен сиздин оюңузду түшүндүм. Эгер жанагындай чоң иштер болуп кала турган болсо, тергөөнүн караштуулугу эки органга каралып калган, эки органга тиешелүү болуп кала турган болсо, бир органга альтернативдүү варианттар бар, ошону өткөрүлүп берет, же болбосо ведомстволор аралык тергөө группасы түзүлүшү мүмкүн. Ведомство ортодо ведомстволордон чогулган тергөөчүлөрдүн ортосунда тергөө топтору түзүлүшү мүмкүн. Бул мыйзамда да каралган, бүгүнкү күндө да практикаланып келет, буга чейин деле практикаланып келген. Бул тергөө органдарынын ортосунда өз ара аракеттенүүсү. Андан кийинкиси прокуратура, андан кийинкиси эгер сотко кете турган болсо сот адилеттүүлүгүнө кетет. Эгер баягы тергөөнүн жүрүшүндө, тергөө чечимдерди кабыл алууда бир гана тергөлүп бүткөндөн иштин баардыгы сотко кете турган деген маселе жок. Ал жерде деген тергөө жүргүзүлөт. Эгер тергөөнүн жыйынтыгында келип туруп тараптардын жарашып алуусу менен кыскартылыш керек деген нормалар бар. Декриминализация деген нормалар бар.
же болбосо баягы айыпкер адам каза болуп калса ал иш кыскарат, кыскарат деген сөз да. Токтойт деген бул башка түшүнүгү, кыскарат деген сөз ушул. Анан жыйынтыгы менен келип туруп ошондой мыйзам чегинде чечимдер кабыл алынышы керек. Эми биз билебиз да, кылмышкерлер кылмыш бир эле чектелүү аянтчада же бир республиканын ичинде, же бир областтын ичинде болбойт. Туура. Бул кээде кылмышкерлер эл аралык, мамлекет аралык деңгээлге чейин уюштурулганын байкайбыз да. Ошондой мезгилде прокуратура кандай кыймыл-аракет жасайт? Сиз айтып аткан нерсе бул транс улуттук кылмыштар болуп эсептелинет. Ушундай категориядагы кылмыштар Кыргызстан территориясында жасала турган болсо, анда Кыргыз мамлекетинин тиешелүү органдары тарабынан тергөө жүргүзүлүп, иши сотко ашырылышы керек. Бул прокуратурага тиешеси жокпу? Сөзсүз түрдө. Тиешеси бар. Мыйзамдуулуктун мен айтып атканым, прокуратура кылмыш болдубу, ошонун катталышынан баштап, тергелешинен баштап баарын көзөмөл жүргүзөт. Менин суроом мындай ачык даана болуш үчүн, мисалы үчүн кандайдыр бир кылмышкер деп коелук. Кыргызстанда жасалып, бирок кылмыш жасаган адам же топ же ошол кылмыштын белгиси бар иш, мисалы үчүн жакынкы коңшу өлкөлөргө, Казакстанга, Россияга же Өзбекстанга кирип кетти дейлик да. Биздин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Өзбекстандын башкы прокуратурасы менен же Казакстандын же Россиянын кандай кызматташтык бар, кандай мындай немелер бар, байланыштар бар да, мындай карама-каршылыктар жокпу деген сөз. Жок. 1992 жылы кабыл алынган, 94 жылы кабыл алынган Минск келишими, Кишинев келишими, андан сырткары соттолгондорду экстрадациялоо боюнча дагы келишимдер бар. Бул жерде Өзбекстан менен Тажикстан, Белоруссия, Россия, Казакстан, Молдова, Азербайжан, Грузия мамлекеттери менен түзүлгөн келишимдер бар. Бул коллективдүү келишимдер. Андан сырткары башка мамлекеттер менен укуктук жардам боюнча эки тараптуу келишимдер бар. Сиз айтып аткан учур боюнча айтып берейин, сиз менин сурооңузду түшүндүм. Эгер Кыргызстандын аймагында кылмыш жасап, Өзбекстандын аймагына кирип кеткен кишилер болсо, аны Кыргызстандын жараны болсо, Кыргызстан Өзбекстандан укуктук жардамдын алкагында ошолорду кармап, бизге экстрадациялоо боюнча сурамжылоо катын жөнөтөт. Алар кармап туруп, ошол келишим негизинде Кыргызстанга өткөрүп берет, Кыргызстан ал кишилер жазасын алыш керек. Эгер ал кишилер Өзбекстандын жараны болуп, Өзбекстанга кирип кеткен болсо, ал Өзбекстан өзүнүн жаранын бербейт, Кыргызстанда башка мамлекеттер өзүнүн жаранын бербейт. Анда бул жакта тергелген кылмыш ишти Кыргызстан Өзбекстанга жиберет, ал жерден карап туруп Өзбекстандын мыйзамы боюнча ошол жакта жооп бериш керек. Жазасын алыш керек. Эгер тияга кирип кеткен адамдын граждандуулугу жок, же болбосо башка үчүнчү мамлекеттин жарандыгы болсо, анда дагы Өзбекстан алып туруп Кыргызстанга өткөрүп бергенге милдеттүү. Бул келишимдер форс-мажор революцияга же кандайдыр бир өзгөрүүлөр, конституциялык өзгөрүүлөргө карабай иштей берет. Бул жерде бир гана бир орчундуу жери бар. Саясий куугунтук болсо, ошо качып кирген адамга мамлекеттер аны бербей койгон укугу бар. Бул коллективдүү келишимде ошондой жазылган. Эгер бул деген саясий куугунтук болсо, улуттук бир чыр-чатактан чыккан саясий өңүттөгү кылмыш куугунтуктоо иши болсо, алар бербей койгон укугу бар. Бирок ал киши дагы менимче саясий башпаник сураш керек да, андай да шарттар болушу мүмкүн. Андай да шарттар болушу мүмкүн. Биз толук кандуу айтсак болобу? Кудай буйруса, мына сиздер сунуштаган долбоор кол коюлуп, ишке кирсе, укуктук үстөмдүүлүк орун алат Кыргызстанда. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Ошондой ишеним менен, ошол максат менен ушул мыйзамдуулуктун
аткарылышына, мыйзамдуулуктун орношуна, жарандардын укуктарынын толук корголушун көздөп ушул мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип атат. Сиз ушул биздин башкы прокуратуранын маалыматтык адиси катары, коомдук байланыш боюнча адис катары коомго жеткизебиз деген эң маанилүү ойлор азыр кайсылар деп ойлойсуз? Башкы прокуратура биз эмнени түшүнбөй атабыз? Коом эмнеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек сиздердин жумушуңуздарда? Бул жерде эми прокуратуранын ишмердүүлүгү тармагы көп. Биринчи кезекте мына азыр иштелип чыккан мыйзамдардын биз эмнени күтөбүз? Кандай оң натыйжасы болушу мүмкүн? Биринчи кезекте ал биздин элге түшүндүрө турган бүгүнкү күндөгү азыркы учурдагы биздин максатыбыз ушул болуп турат. Мыйзамдар ишке кабыл алынгандан кийин биз элге жеткириш үчүн башкы прокуратуранын официалдуу расмий сайтын ачканбыз. Мына ошол жерде жасалган кылмыштардын түрлөрү, субъектилерине жараша кимдер тарабынан жасалган, аялдар тарабынан жасалдыбы, балдар тарабынан жасалдыбы, чет элдик жарандар тарабынан жасалдыбы, өзүбүздүн жарандар тарабынан жасалган кылмыштардын саны, алардын түрлөрү, мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү, канча келтирилген зыян мамлекетке кайтарылды. Мына ушунун баардыгы биздин расмий сайтта турат. Мындан сырткары баягы эл менен, коомчулук менен прокуратуранын ортосундагы байланышты дагы күчөтүү максатында биз мобилдик прокурордун кеңештери аттуу мобилдик тиркемени ишке киргизгенбиз. Мунун бир 2 ай болду презентациясын жасап. Бул демек ар бир жаран колундагы телефонго ошол тиркемени жүктөп алып, ошол жерден дайыма байланышта ал жерде дагы бир 3 функциясы бар. Мен дагы кененирээк түшүндүрүп кеттим ал боюнча. Биринчи функциясы бүгүнкү күндө жарандар көбүрөөк кабыл аткан, туш болуп аткан көйгөйлөрдүн чечилиши боюнча кайсы мыйзамдар, алиментти кандай алыш керек, пособияны кандай алыш керек, жер мыйзамдарын аткарылышы кандай болот, талаш жер боюнча кандай маселелер чечилиш керек, балдарын окутууга киргизүү боюнча мына ошого окшогон күнүмдүк баягы элдин суроо талабы боюнча мыйзамдардын кайсы эмесин киргизгенбиз, графасын. Мына ошол жерин ачып, кайсыл көйгөй анын жүрөгүнө өйүп атат, кайсы нерсени түшүнбөй атат. Ошол жерден карап алса болот. Бул консультация сыяктуу. Консультация, прокурордун кеңештери ошон үчүн. Жана мисалы үчүн менчик мүлктөр боюнча, бүт талаштарыштар, туугандар арасындагы баягы мурас укуктары, дагы да ошого окшогон нерселер. Мына ошол бир бөлүмүндө бар. Экинчи бөлүмүндө бул областтык прокуратурадан баштап райондук, шаардык прокуратураларга чейинки алардын ар биринин дареги, электрондук адрестери жазылып турат. Эң кызыктуусу бул 3-чү тиркемеси. Бул деген электрондук кайрылуу. Азыр ар бир жараныбыз үйдө отуруп эле бир жерге барып, же болбосо прокуратурага барам, же болбосо милицияга барам, балайка барып арыз жазам деп отурбастан өзүнүн мобилдик тиркемесинен жүктөлгөн электрондук кайрылуу менен арыз жазып, электрондук форматта жиберип ийсе болот. Электрондук форматта жиберилген арыз колдо жазылып келген арыз менен айырмасы жок. Бирдей каралат, бирдей мөөнөттө, бирдей жооп берилет. Демек, кандайдыр бир жаран алыскы региондо айылда туруп эле, мисалы үчүн башкы прокуратурага кайрылам десе, электрондук, мисалы үчүн айтып атам да. Демек, ошол өзү келип, колунда жазып, кол менен жазып, тапшыргандай эле көңүл бурулат турбайбы? Топтуру. Муна азыр мен айтайын, 2 ай болуп калды ишке киргенине. Мурда бир күндө 2ден 3төн күнүнө 2ден 3төн электрондук кайрылуу чыгып аткан болсо, бүгүнкү күндө азыр 20га жетти. Күнүнө башкы прокуратурага 20га жакын электрондук кайрылуу чыгып атат. Бул деген баягы элдин жүгүн жеңилдетели деген сөз. Региондордо, жерлерде кандай көйгөй бар? Аны анализге жакшы биринчи жагы, экинчи жагы аларга жеңилдик. Мына ушундай иштер жүргүзүлүп атат. Анан сиз айткан нерсе, биз мындан ары дагы баягы ооз эки чыгып
гана сүйлөп койбостон мына реалдуу түрдө бүгүнкү күндө баягы технологиянын баягы арышына жараша жүрүшүнө жараша дегендей биз дагы мына ошого окшогон электрондук өзүбүздүн мезгилдин талабына жараша дагы бир абдан мындай жүрөктөйгөн биздин жарандардын көпчүлүгү эгерде шаарларды эске албасак шаарларда гана орус тилдүүлүк басымдуулук кылат, орусча жазуу, кайрылуу же болбосо сүйлөө. Ал эми алыскы региондордо негизги Кыргызстандын көпчүлүк территориясында орус тилдүүлүк деги эле жок да, десек болот. Бирок эмнегедир биздин могул официалдуу кайрылуулар, арыздар айрыкча бул мыйзам териштирүү процессинде орусча болуп келген да буга чейин. Бул тилдин айырмасы дагы көпчүлүк мезгилде ошол жарандардын кээ бир маселелерди түшүнбөй калуусу же болбосо жеткиликтүү түшүндүрүп бере албоосун пайда алганда. Биз көп байкап калып атабыз, биздин өзүбүздүн башкы прокурордун мисалында мыйзамдар деги эле мамлекеттик иш кагаздары кыргыз тилинде жүрүш керек деген демилгени көтөрүп жүрөт. Бул ушундай болобу? Кыргыз баягы арыз даттануу боюнча сүйлөп калдыңыз. Мен дагы ошол жагынан алайын. Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзам бар. Мына ошол мыйзамда биздин Кыргызстанда эки тилде иш кагаздары жүгүртүлөт, мамлекеттик жана расмий. Расмий бул орус тилинде, мамлекеттик кыргыз тилинде. Арыз даттануу кайсыл тилде түшсө, мына ошол тилде жооп берүүгө милдеттүү мамлекеттик орган. Кайсыл тилде түшсө. Ал эми сиз айтып аткан чындыгында мына акыркы жылдары прокуратуранын системасында дагы кыргыз тилинде иш кагаздары жүгүртүүгө көбүрөөк басым жасалууда. Эми бул бир жагы мыйзамдын талабы, экинчи жагы мына коомдун дагы баягы суроо талабы ошол. Суроо талабы. Мен сизге чейин эле бир 2 жума башта ушул биздин мамлекеттик жаңы шайланган мамлекеттик катчы госсекретарь деп коебузбу? Ошол киши менен сүйлөштүм эле. Ошол эми бул мамлекеттик идеологияда бардык бар да. Бул ошонун ичинде прокуратура институту дагы кирет да, сот, бийлик бутагы. Бул анан ошол кишинин сөзүнөн мен бир нерсени байкадым. Ал киши ушинтип айтып атат. Буга чейин 30 жылдын ичинде бир дагы мамлекеттик кызматкер элдин алдында өзүнүн жоопкерчилигин сезген эмес депчи. Мисалы үчүн ар бир мамлекеттик кызматкер бул эл шайлаган жанагы мекенин коргоого чакырылган солдат сыяктуу. Мисалы үчүн прокурорлор мыйзамдуулукту сактоочу солдаттар. Кайсыл жерде мыйзам бузулуп атат, ошол жерде ал сакчы сыяктуу көзөмөл жүргүзүп туруш керек. Биздин түшүнүгүздө туурабы? Туура. Анан бизде эми азыр мына сиздердеги жүрүп аткан реформа деп коелук. Бул жанагы жазык, кылмыш кодекстерине карата толуктоолорго биз мындай бир сөз менен реформа деп койсок, бул госсекретардын сөзү боюнча мамлекеттик кызматкерлердин иш аракеттерине дагы бир реформалар жүрүп аткандай да. Эгерде кандайдыр бир жаран кайрылып сиздерге, бирок ошол прокуратура кызматкери кандайдыр бир себептер менен, мисалы үчүн өзүңүз айткандай эле бир прокурордун бир тергөөчүнүн үстүнө 300дөн ашык иш үйүлүп калат деп атпайсызбы? Мына эски неме боюнча. Жооп бере албаса, же жооп бергиси келбесе, кандайдыр бир өзүңүздөрдүн ички тартибиңиздер ойлонуп чыгылганбы? Ошол эгерде жеке адамдык фактордун аркасында бул иш токтоп калса, ошол кишиге карата, прокурорго карата кандайдыр бир иш-чаралар көрүлөбү деген сөз. Бүгүнкү күндө мына ушуга окшогон нерселер болбосун деп прокуратура системасында электрондук иш жүгүртүү системасы ишке киргизилген. Ал жерде деген баягы электрондук кайрылуу болобу, же болбосо жазуу түрүндө алып келип келген кайрылуу барбы? Ошол деген электрондук системага түшөт. Катталат. Анан ал аткаруучуга берилет.
бир күн 2 күн калганда мына ошол электрондук система сигнал берет. Мына түшкөн арыздын мөөнөтү келип калды деп. Бул кимге сигнал берет? Аткаруучуга, жетекчиге, анан мына ушул электрондук системаны иштетип аткан өзү бизде чоң бөлүм бар. Мына ошол бөлүмдө отурган специалисттерге электрондук система менен азыр көзөмөлдө салынып калган. Эгер түшкөн арыз каралбай калдыбы, убагында чечилбей калдыбы, ага деген тартиптик чара бар. Ички тартип. Сөзсүз түрдө ичкисиз. Мына ушул адамдык фактордон алыстайлы деп туруп, ошо электрондук иш жүгүртүү системасы киргизилген. Буну иштеп атканда да бир 2 жыл болуп калды. Мындайча айтканда азыр прокуратурага арыз жаздык эле, каралбай калды, же болбосо жабылып калды деген сөздү такыр бул четке чыгарган фактор да, көрүнүш. Берек мырза, сизге сиздин сөзүңүз аркылуу, сиз экөөбүздүн сүйлөшкөн сөзүбүз аркылуу менимче биздин көрүп отурган көпчүлүк жарандар өздөрүнүн мындай жүрөгү өйгөн суроолоруна мындай бир жооп алды деп үмүт кылалы да. Эгерде мамлекетте мыйзамдуулуктун адам укугунун сакталышын үстөмдүк кылган болсо, ал мамлекет албетте өнүгүү жолунда десек болот. Биз 30 жылдык көз карандысыздык күнүбүздү тосоордун алдында ушундай бир жакшы демилгелер, жакшы ойлор, жакшы бир өнүгүү өзгөрүүлөр болуп атканы менимче бул жакшы үмүттү пайда кылат. Кандай социалдык абалда болбойлук, бизде мыйзам бузулса, биринчи кезекте кайрылчу адамдарыбыз бул прокурорлор. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жана сиздерге калыстыктан тайбаңыздар деп. Рахмат. Каалоо тилегиңизге рахмат. Прокурордун биздин системамда негизги максаты ошол. Социалдык адилеттүүлүктү орнотуу. Мыйзам бузулган адамдын укугун коргоо, анын укугун калыбына келтирүү. Рахмат сиздерге.